Аксы районунун Ак Жол айыл аймагында сел агызып кеткен 6 кишинин сөөгү табылды, дагы 2 адам изделүүдө. Алар 5 жашка чейинки өспүрүмдөр экени айтылууда. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министринин 25 куткаруучу жана 40тан ашуун жергиликтүү тургундар издөө иштерин жүргүзүп жатат. 12-июлда кечки саат 6 чамасында кыска мөөнөттүү жаандан улам Ак Жол айыл аймагында Коктоолоттон сел түшүп 8 кишини агызып кеткен. Түндө 6 жаран табылып, үйлөрүнө жеткизилип берилген. Азыркы мезгилде өзгөчө чакырылар министрлигинин кызматкерлери менен жана жергиликтүү тургундар менен биргеликте 3 жашар баланы издөө иштери жүргүзүлүп атат. Мындан сырткары Жаңы Жол айыл өкмөтүнөн дагы бир жаран агып кеткен. Ал жерде өзгөчө чакырылар министрлигинин кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар менен биргеликте алты тарапта дагы жумуш жүрүп атат. Жайлоодон селден түшкөн жерде бир үй болгон, жана чатырга окшогон үй. Ошол жерде 7 адам болгон экен. Эң улуусу 58 жылкы эже. Анын кызы болуптур 81 жылкы. Анан калгандары неберелери. Алтоосу бир үй бүлөдөн болуп атат. Бирөөсү конокко барган бул жерден.